Мындан туура 20 жыл алдың Баткен облусунун айылдарында бир топ демилгелүү адамдар элдин саламаттыгы үчүн өзгөчө жолду тандашкан. Алардын колунда чоң каражат да, заманбап техника да болгон эмес. Бирок эң негизгиси элге күйгөн жүрөк, жоопкерчилик жана өзгөрүүгө болгон чоң ишеним бар эле. Ошентип 2006 жылы айылдык ден соолук комитеттери түзүлүп, калк арасында Пиаре ыкмасынын негизинде айылдардагы кеңири тараган жана көйгөй жараткан оорулардын алдын алуу боюнча чоң коомдук кыймыл башталган. Биз тажрыйбабыз, эл менен иштөө усулдары, ошо өткөн семинарлар аябай азыр жумушка жалаң эле жумушта эмес, мен ойлойм өзүм жекече турмушуна аябай чоң таасир кылды. Проект ушул молдун негизинде өз учурунда келди, көйгөйлөр табылды. Мындай көйгөйлөр табылганда кандай ден соолукка зыян жагын тийгизип аткан нерселер бизде өзүбүздүн тамак ашуубуз керектүүлүгү, таза суунун керектүүлүгү, ымыркайдын чоңоюшу үчүн эне сүтүнүн керектүүлүгү. Бул жаңы жумуш көп түшүнгөн эмес, эл дагы көп түшүнгөн эмес. Биз ар бир айылга барат элек, эрте күн таң ата элек чыгат элек. Барганда эли көпчүлүк түшүнгөн эмес. Бул эмне, ким помощь берет, эмне жардам кыласыңар? Красный Крест көрүлө айтышат эле, эмне жардам берет депчи. Динара! Açık edelim. Dinara! Үйдөсүңбү? Динара! Алгачкы жылдары бул ишти жүргүзүү оңой болгон эмес. Кээ бир адамдар түшүнбөсө, айрымдары бул эмне үчүн керек деген суроо узаткан. Бирок АДК мүчөлөрү чарчабай, үймө-үй кыдырып, оорунун алдын алуу дарылоодон алда канча маанилүү экенин түшүндүрүп келишкен. Алар эң оболу туздун йоттолгонун реактив аркылуу текшерүүдөн баштаган. Андан соң бруцеллез, санитария жана гигиена, аз кандуулук, энелердин жана балдардын саламаттыгы, эмчек эмизүүнүн пайдасы, туура тамактануу, кант диабети, кан басым боюнча маалыматтарды элге жөнөкөй тил менен жайылткан. Убакыт өтүшү менен элдин ишеними артып, АДКнын кадыр баркы көтөрүлө баштаган. Башында элде ар кандай түшүнүк болгон, айрыкча бул АДКда комитеттин мүчөлөрүнүн акысыз иш алып баруусу өзгөчө мындай бир маселе жараткан. Бирок биз АДК мүчөлөрүн ар кандай жактан колдоо көрсөтүп, жергиликтүү өкмөт тарабынан дагы, өзүбүз мына саламаттык сактоо уюмдары тарабынан дагы ар кандай колдоолорду, акцияларды, ар кандай сыйлыктарды берүү, мындай стимул берүү, ар кандай проекттерди берип сунуштап, фитнес ачылып, өздөрүнүн кандайдыр бир өздөрүнө керектүү жагдайларды жакшыртуу максатында ар кандай уюштуруу иштерин жүргүзүп, азыр мына бүгүнкү күндө жакшы ийгиликтерге жетип, АДКлар түптөлүп, 20 жылдан бери иштеп келе жаткан АДК мүчөлөрү бар. Айылдык ден соолук комитеттеринин мүчөлөрү маалыматты элге кызыктуу жана түшүнүктүү кылып жеткирүүгө өзгөчө көңүл бурушкан. Алар уюштурган сахналаштырылган көрүнүштөрдө, тамашалуу оюн зооктордо жана КВН форматындагы иш-чараларда ден соолук биринчи байлык деген негизги ой камтылып, туура тамактануунун, тазалыктын жана сергек жашоонун мааниси таасирдүү чагылдырылган. Ал кезде АДК мүчөлөрү ай сайын райондук деңгээлде атайын окуулардан өтүп турушкан, окутууларда ооруу жөнүндө, алдын алуу жолдору тууралуу маалыматтар берилчү. Жооптуу мүчөлөр үйрөнгөн маалыматтарды өз айылындагы АДК жамаатына үйрөтүп, андан кийин үймө-үй кыдырып, ар бир үй бүлөгө түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Биз 2007 жылы ар түрлүү көйгөйлөрдүн натыйжасында йод программасы боюнча, компаниялар боюнча ишти алып барганбыз. Жаш энелерди эмчек эмизүү боюнча, давление боюнча, түтүндөрдү кыдырып, бруцеллез боюнча, иттерди дарылаш боюнча, экинококк боюнча дагы жакшы иштерди алып бардык. Биздин үзүрлүү эмгегибизди баалап, КДК экба сессиясын өткөзүп, анын компьютер утуп алдык. Азыр бизге куздар келгенде бизге суроо берет, анан биз бизден жооп алат. Ошондой бизди дагы ошол жаңы метод колдонушуп, бизди дагы сурап, анан бизге биз билбеген нерселерди толукташат. Биз дагы ошол түтүндөрдү кыдырганда биринчи киргенде эле
үйдүн жашоочуларынан суроо берип, ушулорунун жолун билесизби ошондой деп билген жоого карата ошону толуктап кеткенге аракет кылып атабыз. Айылдык ден соолук комитеттеринин ишин бир нукка салуу, тажрыйба алмашуу жана уюштуруу иштерин күчөтүү максатында 2008 жылы райондук ден соолук комитети коомдук бирикмелери түзүлгөн. Бул кадам АДКлардын ишин дагы да жандантып, алардын мүмкүнчүлүгүн кеңейткен. Анткени райондук деңгээлде өткөрүлгөн жыйындар, семинарлар жана биргелешкен иш-чаралар аркылуу комитеттердин өз ара байланышы бекемделген. Айылдык ден соолук комитеттери айылдарында иштерин ийгиликтүү жүргүзүп, 2008 жылы райондук ден соолук комитетине биригишти. Атайын коомдук бирикме түзүп, райондук ден соолук комитети өздөрүнүн тажрыйбасын ашырып, ишмердүүлүгүн өнүктүрүп, ар бир айылдын төрайымы райондук ден соолук комитетине биригип, деңгээлдерин жогорулатып, кызматташууну да күчөтүштү. Бул иш-чараларды ийгиликтүү болушуна чоң салым кошкон бул ден соолукту чыңдоо каанасынын адистери. Ден соолукту чыңдоо каанасынын адистери менен айылдык ден соолук комитеттеринин төрайымдары, мүчөлөрү аябай тыгыз иш алып барышат. Ар кандай иш-чараларын биргеликте уюштурушуп, ошол ден соолук комитеттеринин бүгүнкү күндө мисалы 38 айылдык кеңештин депутаты бар. Бул деле ошол айылдын деңгээлинде жасап аткан жумуштарынын негизинде эл колдоп, өзүнө депутаттыкка талапкерлигин койгондон кийин ошо шайлап алышты да. Бул да аябай чоң жакшы көрсөткүч. Бул ден соолук комитеттеринин жамаат катары өнүп өскөн, анан туруктуу уюм экенин далилдейт. Бүгүнкү күндө айылдык ден соолук комитеттери үй бүлөлүк медицина борборлору менен тыгыз кызматташып келет. Дарыгерлердин айтымында оорулардын алдын алуу, калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана сергек жашоону жайылтууда АДК мүчөлөрүнүн салымы чоң. Жергиликтүү бийлик болсо алардын эмгегин өзгөчө баалайт. Бүгүнкү күндө республикабыз боюнча Кыргызстан айылдык ден соолук комитетинин 20 жылдык мааракасы белгиленип жатат. Бул багытта Баткен облусунда дагы өзгөчө жумуштар жасалып, өзгөчө иш-аракеттер жүргүзүлгөн. Ар бир айылдык ден соолук комитетинин мүчөсү өздөрү атайын ар бир жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарына барып, ошол айылдарда өздөрүнүн иш-аракеттерин жүргүзүп, кандай гана багытта болбосун, ушул жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу боюнча дагы бир топ иштерди жасады. Бул биз атайын бул багытта иш жүргүзгөндө ар бир айыл өкмөт өздөрүнүн акча каражаттарын бөлүп, ошонун негизинде давление өлчөй турган аппараттарды коюшту. Андан сырткары ошол керектүү дары-дармектерин камдап коюшту. Андан сырткары ошол көзөмөлгө алышып, баягы ар бир үй бүлөдөн бат-баттан кабар алышып, бул багытта биздин ден соолугубузду кам көрүү максатында эң негизги иштерин жүргүзө алышты. Негизи жалпы облус боюнча 202 АДК кызматкерлери бар облустун аймагында. Биз өзгөчө ушулар менен чоң бир эмгекти жаратып келебиз да. Булардын орду ушу саламат сактоо тармагында абдан чоң. Себеп дегенде биздин ушул көз кызматкерлерибиз менен биргеликте айыл жергесинде өзгөчө, айыл жергесинде, шаар жергесинде болбосун, биргеликте калкка ушул биздин кандайдыр бир маалыматтарды жеткиликтүүлүгүн, кандайдыр бир иш-чараларды калк арасындагы ушул лидер айымдар менен, лидери эркек кишилер менен ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Бул өтө маанилүү болуп саналат. 20 жыл бул жөн гана убакыт эмес. Бул миңдеген адамдарга берилген кеңеш, жүздөгөн жолугушуулар, ар бир үйгө барып жүргүзүлгөн түшүндүрүү иштери. Айылдык ден соолук комитеттеринин мүчөлөрү ушул убакыт аралыгында бир да айлык акы албай, элдин саламаттыгы үчүн кызмат кылып келишкен. Алар жыл бою аптаптуу жайдын ысыгына, кыштын ызгар суугуна карабай, үймө-үй кыдырып оорулардын алдын алуу боюнча маалымат таратып келишкен. 20 жыл мурун Баткен областына алгачкы айылдык ден соолук комитеттери түзүлгөн. Ден соолук тармагында ишти алып барып баштаган. Албетте башында ар кандай кыйынчылыктар болгон. Эл туура эмес кабыл алып, эмне себептен менин эле коңшунам, айылдын эле жөнөкөй тургуну ден соолук тууралуу мага маалымат берип жүрөт. Же медик болсочу деген. Бирок биздин 20 жылдык тажрыйбабыз көрсөтүп жатат. Бүгүнкү күндө айылдык ден соолук комитеттен эң туруктуу, эң мыкты ушу айыл жергесинде ден соолук тууралуу элдин арасына иштерди алып барып жаткан уюм катары. Бүгүнкү күндө саламаттык сактоо системасы менен
билим берүү системасы менен, жергиликтүү бийлик менен иш апарып жатат. Бүгүнкү күндө айлык ден соолук комитеттери калктын ден соолугун алдын алуу боюнча маалыматтарды таратуу менен бирге калктын жүрүм турумун өзгөртүү максатында жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен биргеликте иш алып барышууда. Тажрыйба көрсөткөндөй, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын ден соолук маселелерине аралашуусу чоң ийгиликтерди алып келип жатат десем да жаңылышпайм. Азыркы күндө айлык ден соолук комитеттери ар тараптуу, туруктуу, коомдук уюм болуп калды. Мындан 20 жыл мурда бул ишти баштаган айымдардын айрымдары бүгүн да ошол жоопкерчилик менен эл арасында кызмат өтөп келишет. Анткени алар үчүн эң чоң сыйлык бул элдин ден соолугу, адамдардын ыраазычылыгы жана сакталган өмүр.